Академик Муса Мырзапаевич Адышев атындагы Ош технологиялык университетинде жүз берген бир жумалык жаңылыктар түрмөгү менен эфирде Оштунун жаштык телестудиясы. Сиздер менен мен Асат Туратулы, саламатсыздарбы? Илим, техника жана өндүрүш жумалыгынын алкагында илимге жана техникага кызыккан мектеп окуучулары Ош технологиялык университетине келишти. Ош областык балдар чыгармачылык борбору жана Ош шаардык келечек балдар чыгармачылык борборунан жалпысынан 200дөй окуучу Оштуга экскурсия кылышып, Оштунун материалдык техникалык базасы менен таанышып чыгышты. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Келечек муундарды мыкты тарбиялап, бабалар баскан жолду татыктуу басып өтүүгө калыптандыруу ар бир учурдагы муундун негизги милдети болуп эсептелет. Андыктан заман менен тең жарышып, бардык кубулушту өз убагында туура кабылдоого үйрөнүү максатка ылайык. Биздин окуу жай республикалык техникалык жана технологиялык багыттагы адистерди даярдоочу окуу жай болгондуктан келечекте илимге техника кызыккан бардык жаштар борборлору менен тыгыз байланышта иш алып барат. Ош шаарындагы келечек балдар чыгармачыл борборунун жана орто мектептердин окуучулары биздин университетке келип, окуу жайдын материалдык техникалык базасы жана негизги ишмердүүлүгү менен таанышып кетишти. Ушул жумалыгынын алкагында Ош технологиялык университетине шаардык номер 1 мектептен баштап номер 52 мектепке чейин окуучулар келип, биздин Ош технологиялык университетте алдыңкы жетишкендиктер менен таанышып кетет. Биз окуучуларга экскурсия уюштуруп беребиз. Андан тышкары илимий популярдуу докладдар окулат, окумуштуулар менен жолугушуу болот. Дүйнө жүзүндө илим менен техника күн санап өнүгүп барат. Убакыт өткөн сайын техниканын жаңы түрлөрү чыгып, бир эле убакытта аларды күнүмдүк жашоодо пайдалануу менен адамзат жашоосу жеңил жагына тартып барат. Экинчи жагынан адамзат жашоосуна терс таасирин да тийгизип жатат. Мына ошол техникаларды жаңы технологиялар менен ишке киргизип, аларды башкарып, коомго олуттуу зыян келтирбестен пайдалуу жагын кароо дагы өсүп келе жаткан жаш муундун билимдүүлүгүнөн көз каранды. Ошондуктан келечекте өнүккөн өлкөнүн жараны катары өзүн көргүсү келген жаш муундардан уучубуз укур эмес. Ошту мага абдан жакты. Оштуга келишиме биринчи жолу болду. Оштуда ар кандай кабинеттер, көп кабинеттер, китепканалар бар экен. Оштуда өнүккөн компьютер, чоң телевизорлор, сенсорный экрандар бар экен. Оштуда Кудай кааласа 9-ду бүтсөм Оштуда келип окуйм. Техникага ойлоп табууга кызыккан балдарды бул жерге жылына алып келебиз. Азыр 100 бала менен келдик. Бизге аябай жакты. Биринчи эле биз келгенде Ош технологиялык университетинин имаратында экскурсия болуп өттү. Биз андан кийин студенттердин долбоорлору менен тааныштык, окумуштуулар менен жолуктук. Жылдага караганда быйыл аябай өзгөрүүлөр көп болуптур. 2 чоң лаборатория ачылыптыр, 3D форматтагы лаборатория бар экен. Окуучуларга аябай кызыктуу болду. Биз дискуссия жүрдү окумуштуулар менен окуучулардын ортосунда. Заман талабына ылайык билим алып, ал талаптарды аткарууну максат кылган жаштарыбызга шарт түзүп берүү бүгүнкү муундун негизги милдеттеринин бири. Андыктан дүйнө коомчулугундагы болуп жаткан ар кандай маалыматтар менен кабардар болуп, өзүбүздүн жашообузга киргизүүгө аракет кылганыбыз максатка ылайык. Дүйнө жүзүндө көп сандаган эл бар. Анын өзүнчө эл экендигин, башкалардан бөтөнчөлүгүн белгилеп турган анын тили. Ал эми 21 февраль эне тил күнү. Бул күнгө арналган Ош технологиялык университетинде атайын иш-чара өткөрүлдү. Иш-чаранын негизги максаты улуттар аралык ынтымакты, достукту бекемдөө. Кененирээк кийинки материалда. Эне тил кандай гана улуу ыйык сөз. Ар бирибиз тилибиз чыккан күндөрдөн тартып эле сөздөрдү өз эне тилибизде айтып, улам чоңоюп, жетилип, айлана чөйрөнү, чыныгы дүйнөнү түшүнүп таанышканбыз. Ар бирибиз наристе кезибизден тартып өз эне тилибизде сүйлөөгө, аны сыйлоого үйрөнө баштайбыз. Демек, тилибиз улутубузду башка элдерге тааныткан эң алгачкы улуттук белгибиз экендиги талашсыз. Чындык жана бул баарыбызга белгилүү. 21 февраль эл аралык эне тил күнү деп ЮНЕСКО тарабынан кабыл алынган. Бул күндүн урматына арналып Ош технологиялык университетинде майрамдык салтанат өткөрүлдү. Аталган иш-чарага университеттин жетекчилиги, тилдер кафедралары, студенттер жана коноктор катышышты. Дүйнө жүзүндө 6000дей тилдин түрү бар экен. Бирок ушул тилдер жылдан жылга күн өткөн сайын ошол тилдин саны азайып барат. Себеби дегенде албетте кээ бир кичине элдердин тилдери ошол чоң элдердин тилдерине аралашып, ошол тилдердин саны дагы азайып баратат. Ошондуктан бул эне тилди сактап калуу бул баардыгыбыздын милдетибиз. Баардык элдерде деле маселе ушундай коюлат. Эне тилге болгон мамиле да ушундай.
Бирок эне тилде ушундай сыйлап, эне тилге ушундай мамиле жасоо менен бирге башка тилдерге дагы ошондой мамиле жасаш керек. Тил бул ар бир элдин каны жаны, тил анын тажрыйбасынын, дүйнө таанысуунун, маданиятынын, тарыхынын алмашуусу. Акырында тил улуттун кубанса кубанычы, кайгырса кайгысы жана акыл эси. Кыргыздар өз тилин бекеринен эне тил деп айтпаган. Эл өз тилинде өзүн өзү аңдап түшүнөт. Ошондой эле ар бир тилдин өзүнүн энчилүү тагдыры, бийиктеген, төмөндөгөн учурлары, өзүнүн бышып жетилген, айрым учурда өтө оор маселелери менен сыноолору бар жана чындыгында тилдер ошол тилдерде сүйлөгөн элдердин башынан кечирген өзгөрүүлөрүн чагылтат. Ошондуктан дүйнөдө канча тил болгон болсо, алардын баарысы тең өз улутуна кадыр барктуу болуп эсептелет. Ал эми өз тилиңди сүйүп, башка тилди үйрөнүү бүгүнкү күндүн эң негизги талабы. Тилди сакта, тилиң менен сыйлыктан. Мой верный друг коварный, мой царь, мой раб, родной язык, мои стихи, как дым алтарный, и вызов яростный мой крик. 尊敬的各位老师，亲爱的同学们，大家好，我是钱多多，我很喜欢学习汉语。汉语世界上实用人数 40개의 언어가 있지만 언제 누가 왜 만들었는지 알 수가 없고 오직 한글만이 언제 누가 왜 만들었는지 알 수가 있는 글자입니다. 한글은 1443년에 조선시대의 왕인 세종대왕을 통해 만들었습니다. Güreşip yongan çiçekler, boyu kadamingiz mübarek olsun, bol damar yüzüngiz ziyogat olsun. Sevgili öğretmenler ve öğrenciler, bugün tüm tatil huzurlu ve dil günü. Herkese sağlıklı olmasını istiyoruz. Hepinizi öz dilinizde tatil tutunuz. Hepinizge saygıyla salamıyorum ve hoş geldiniz diyorum. Азыркы күндө кыргыз тили түрк тилдеринин ичинен эң байыркысы болуп эсептелет. Бул тарых өзү алып чыккан талашсыз чындык жана кыргыз тили эч качан жоголбойт. Эгер тил жок болсо, анда эл да, улут да, өлкө да жоголору анык. Анткени улут жана тил ажырагыс бир бүтүн нерсе. Ырас, кыргыз эли өзүнүн өнүгүү тарыхында нечендеген сүргүндөргө, кызыл кыргындарга туш болуп, не деген гана кыйынчылыктарды, азап тозокторду башынан өткөргөн жок. Канча деген душман жок кылам деп келсе дагы, аны тарых барактарынан өчүрө алган жок. Биздин ата-бабаларыбыз тилибизди сыйлап, көздүн карагендей сактап, ташка тамга баскандай ыйык тутуп, ушул күнгө чейин жеткиришти. Ошондуктан катаал жолду басып өткөн эне тилибизди унутта калтырууга биздин укугубуз жок. Ошондуктан бабалар сактап келген тилибизди өзүбүз сүйлөгөндөн сырткары, биздин мамлекетте жашаган бөтөн улуттун өкүлдөрү үйрөнүүгө милдеттүү. Чинжуруктан Кутуктан ошол Международный день родного языка байрамыңыздар менен жакшы убакыт болдубу сиздер үчүн? Аябай таң калып атам. Силер аябай таандуусуңар. Кичине өзүм жөнүндө айтып берсем болобу? Кичине. Хорошо. Ал айткандай менин атым Эми. Чоң сыймык силер менен ошол майрамдаганда мен ошол студенттик үйүмдү менен камкордук менен иштейм. Может быть, кээ бириңер уккан билем, может быть, английский клубга или башка клубдарга барган. Бирок биздин максатыбыз келечектеги лидерлер даярдоо. И мен билем, ошол комнатада толтура келечектеги лидерлер бар. Уже көрүп атам азаматсыңар. Биздин азыркы жаш муун каалаган тилин үйрөнүүгө артыкчылык алып жатат жана алар англис, немис, француз, кытай, япон жана башка тилдерди үйрөнүшүүдө. Анткени тил билүү ырыскы, ал эми көп тил билүү берекелүү ырыскы деп айтылат элибизде. Бирок ар бирибиз үчүн эне тилибизди бийик даражага коюп, өзгөчө терең билишибиз шарт. Иш-чаранын негизги максаты болуп, бул тилди мындан дагы кайсы тил болбосун, ошол тилди сүйлөө кебин өнүктүрүү максатында ушундай иш-чараларды өткөрөбүз. Жыл сайын бул күн өзү биздин университетте салт болуп калган майрам деп айтсам болот. Ар бирибиз эне тилибиздин чөйрөсүндө гана инсан катары калыптанабыз. Тил аркылуу гана маданиятка эгедербиз. Улуттук маданият бул кыймылдагы улуттук тил. Адамдар өз эне тилинде сүйлөбөсө, улуттук маданияттан эч нерсе калбайт. Бүгүн 21 февраль бүткүл дүйнөлүк тил майрамына биз абдан жакшы даярданып, күчтүү деңгээлде чыктык деген ойдомун. Барыңыздардын майрамыңыздар менен
Тилди сактоо элди сактоого, тилди өнүктүрүү элди өнүктүрүүгө тете. Эгер биз эне тилибизди сактап калабыз десек, ага ар тараптан кам көрүү менен бирге эле ар бирибиз эне сүтүбүз менен бирге жаралган эне тилибизге чын дилибиз менен аяр мамиле жасообуз абзел. Улуттук тилибиздин кылымдар бою сакталып, өнүгүп, өсүп келе жаткандыгына элдик фольклордук байлыктар, дастан, эпостор күбө боло алат. Кыргыз тилинин мамлекеттик тил катарында кабылданышы эне тилибиздин лексикалык байлыгынын өнүгүшүнө, зоболосунун бийиктикке көтөрүлүшүндө лексикалык байлыгыбызды канчалык этияттык, билгичтик менен пайдалансак, анын түшүнүктүүлүгү, жеткиликтүүлүгү, таасирдүүлүгү, тактыгы ошончолук жогору боло тургандыгы анык. Батыш маданиятынын таасиринин астында кыргыз жаштарынын арасында 14 февраль сүйүү күнү деп белгиленип келе жатат. Бул күндүн тарыхы биздин заманыбыздын 269 жылдарына туш келет. Ширкөө кызматкерлери Валентиндин өз махабаты үчүн дарга асылуусу 14 февралга туш келгендиктен, ошол күндөн ушул күнгө чейин аталган күн ыйык Валентин болуп уламышка айланган. Биздин менталитетке жат көрүнүш катары каралса дагы адамдар арасында бул күндү белгилеген учурлар болуп жатат. Бул күндүн айрыкча жаштар арасында таасири артып, келечек жаштарыбыз анчалык маани маңызын түшүнбөстөн жыйынтыгында коомго жат, терс көрүнүштөргө кабылып жатышат. Ош технологиялык колледжинин аялдар кеңеши, жаштар комитети жана жалпы студенттердин демилгеси менен жаштар арасында бул күндүн оң жана терс жактарын түшүндүрүү жана ар кандай терс көрүнүштөрдүн алдын алуу максатында атайын жыйын өткөрүлдү. Бул иш-чарага врачтар, дин өкүлдөрү жана жаштар иштери боюнча атайын адистер чакырылып, алар өз деңгээлинде бул күнгө байланышкан ар тараптуу маалыматтарды беришти. Ошондой эле студенттер тарабынан кызыккан суроолорго жооптор алынып, жыйынтыгында ар бир студент акыл эстүүлүк менен бул күнгө мамиле кылуулары тууралуу ойлор айтылды. Бүгүн биздин Ош технологиялык колледжинде жаштар комитети тарабынан жана аялдар кеңешинин төрайымы тарабынан жакшы бир кызды кыркүйдөн тыюу деген темада иш-чара өткөрдүк. Биздин иш-чарабыз Ош шаарынын башкы главврачы Кишимжан Эжекебиз жана Ош шаарындагы биздин көрүнүктүү мечитибиз Эрдем мечитинин имамы Мунар агай келип, студенттерге өздөрүнүн жакшы бир кеп кеңештерин айтып беришти. Биз ушул иш-чараны уюштуруунун максаты эртеңки күндөгү 14 февраль майрамга карата уюштурдук, алдын алуу максатында. Менин оюмча биз студенттерге жакшы бир кеп кеңештерди бере алдык деп ойлойм. Иш-чарабыз өз максатына жетти деген үмүттөмүн. Спорт ден соолукту чыңдоо, бош убакытты максаттуу пайдалануунун эң мыкты шарттарынын бири. Биздин университетте спорттун классикалык жана улуттук түрлөрүнөн 1-чи курстардан тартып 5-чи курска чейин, ошондой эле магистратура бөлүмүндөгү студенттердин ортосунда факультеттер аралык спартакиада өтүүдө. Аталган иш-чарага бардык факультеттин студенттери катышып, өздөрүнүн факультетинин намысын коргошот. Ал эми өткөрүлүп жаткан иш-чаранын максаты жаз айларында өткөрүлүүчү республикалык универсиадага татыктуу командалык курамды тандап алуу болуп эсептелинет. Биздин окуу жай бир гана билим берүү менен чектелбестен спортко өзгөчө көңүл бөлүп келет. Окуу жайыбыздын спорттук командасы ар кандай спорттук мелдештерден алдыңкы орундарда ээлеп келет. Белгилей кетсек, Оштунун Дархан волейбол командасы 23 февраль мекен коргоочулардын күнүнө арналган Ош шаарынын жогорку окуу жайлар жана орто окуу жайлар арасындагы волейбол мелдешинде 1-чи орунду ээледи. Биздагы спорттук иш-чара спартакиада мешфак биздин эсеп боюнча 17-чи жолу өтүлүп жатат. Спартакиаданын өткөрүүнүн негизги максаты Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайлар ортосундагы 2018 жылкы универсиадасына катышуу, даярдык көрүү. Спорттун классикалык улуттук түрлөрүнөн 12 спорттун түрүнөн балдарга, кыздарга отдельно өтүлүп жатат. Азыр студенттердин катышуусу жакшы, кышкы каникулдан жакшы эс алып келгенден кийин ушул иш-чара жыл сайын өткөрүлөт. Негизги максат командаларыбыздын толуктоо, курчутуу жана даярдыктарын текшерүү болуп саналат. 24 февраль Ош технологиялык университетинин түзүлгөн күнү. Бул күнгө арналып Ош технологиялык университетинин бардык студенттери жана жалпы мугалимдери катышкан чоң салтанат өттү. Алгач гимн жаңырып, Кыргыз Республикасынын Ош шаарынын жана Ош туунун желеги көтөрүлдү. Университеттин ректору профессор Абидов Абдыкадыр Омарович окуу жайдын жалпы эмгек жамаатынын студенттерин Ош туунун күнү менен куттуктады. Ош технологиялык университети техникалык багыттагы адистерди даярдаган бирден бир жалгыз окуу жай. Ал эми бул окуу жайда табигый техникалык факультетинин алдындагы колдонмо информатика кафедрасы информатика багытында бир топ жылдардан бери жогорку квалификациялуу адистерди даярдап келет.
Университеттин колдонмо информатика кафедрасынын жалпы жамааты бул адистикте билим алып жатышкан 1-курстан 4-курска чейинки тайпалар арасында конкурс өткөрүштү. Аталган конкурстун шарты боюнча командалар өздөрүн тааныштырып, эмблемасын коргошот. Иш-чаранын жүрүшүндө ар бир команда сынактын шартына ылайык берилген тапшырмаларды аткарып, суроолорго жооп беришти. Жалпысынан 5 команда атсалышып, жыйынтыгында P1-15 тайпасынын жаңы технология командасы 1-орунга ээ болду. Бул иш-чаранын негизги демилгечиси бул Бекташева Роза эжеке болуп эсептелинет. Биз бүгүнкү иш-чарада менин кесибим деп атадык. Бул иш-чаранын негизинде 1-орунду багындырган бул жаңы технология командасы. Негизинен айтканда бул P1-15 группасы болуп эсептелинет. Бул иш-чара эң жогорку деңгээлде болуп өттү. Уюштуруп берген эжеке агайларга ыраазычылык билдиребиз. Ош технологиялык университетинде 23 февраль мекен коргоочулардын күнү белгиленди. Аталган иш-чараны окуу жайдын табигый техникалык факультети жана тарбия иштери боюнча социалдык өнүктүрүү департаменти уюштурду. Кененирээк кийинки материалда. 80 жылдан ашуун 23 февралда ата мекенди коргоо күнү деп белгилеп келебиз. Аскер жокерлери бүгүнкү күндүн баатырлары. 1918 жылы 23 февралда кызыл армиялык депутаттар жана Петрограддык кеңештин кызматкерлери катышкан жыйын өткөн. Анда Россиялык борбордук аткаруу комитетинин төрагасы Свердлов кызыл армия биринчи кезекте чет элдик душмандарга каршы уюшулгандыгын баса белгилеген. 1922 жылы кызыл армиянын жана флоттун урматына уюштурулган маараке бүткүл дүйнөлүк майрам катары белгиленет. 22 февралда Кызыл Аянтта парад болуп кечкисин жыйын өткөн. Ал эми 1923 жылы кызыл армиянын жана флоттун күнүнө карата буйрук чыккан. Ал буйрукта 23 февраль ар жыл сайын кызыл армиянын күнү деп белгиленсин деп жазылган. Ошол жылдан баштап 1946 жылга чейин кызыл армиянын күнү деп белгиленип, андан кийин советтик армиянын жана аскердик деңиз флотунун күнү катары майрамдалып келген. Ошондой эле 1955 жылдын 15 февралында 23 февраль Германия менен согушта кызыл армиянын жеңген күнү, ата мекенди коргоо күнү деп аталган. Биздин университетте дагы мекен сакчыларын куттуктап, жетекчилик тарабынан окуу жайдын айрым окутуучуларына ардак грамота менен белектер тапшырылды. Кешаев Еркен Абдурахманович, автомобиль жолдору жана аэродромдор кафедрасынын ага окутуучусу. Маматалиев Менисбек Абдуманапович. Кыргызстан эгемен өлкө болгондон кийин деле бул салтка айланып калган майрам жыл сайын белгилене баштаган. Кийин 23 февраль ата мекенди коргоочулардын күнү деп саналып, мырзалардын майрамы катары кеңири кулаш жайды. 2003 жылдан тарта бул күн календарда кызыл дата болуп белгиленип келет. Кыргыз өкмөтү атайын токтом кабыл алып, жаш өсүп келе жаткан муунду мекенчилдикке тарбиялоо максатында 23 февраль ата мекенди коргоочулардын күнү деп жарыялаган. Бул күнү айымдар мырзаларын куттуктап ар кандай белек тартуулашат. 23 февраль мекен коргоочулар күнү менен чын жүрөктөн өзүмдүн атыман жана факультеттин атынан куттуктаймын. Сиздерге, иштегендерге иштеринде ийгилик, денсаулык, окугандардын, студенттерибиздин окууларына ийгилик каалаймын. Мына алдыда жаз келатат, көңүлүңүздөр дайыма жаздай болсун. Биздин армия бизди коргойт. Алар мекен сакчылары, ата мекенди коргоо бул Кыргызстан аскерлеринин милдети. Кыргыз куралдуу күчтөрүнүн бөлүмдөрү, кургактагы аскердик топтор, согуштук аба күчтөрү, артиллериялык бөлүгү, десанттык бөлүктөрү, улуу ата мекендик согушта курман болгондор жана мекенди коргоодо жанын берген кыргыз жигиттерибиз элибиздин жүрөгүндө дайыма түбөлүккө сакталат. Бүгүн алардын эрдигине таазим этебиз. Биз кыргыз жоокерлерине ишенебиз. Ар бир кыргызстандын атуулдары мекенди коргоо ыйык милдетим деп эсептейт. Бул патриоттук сезим ата бабаларыбыздын канынан өткөн. Мындай салтты мекенди коргоо ар бир кыргыз жигиттеринин милдети. Ата журтту жана кол тийбестигин коргоо, ата мекендин сактыгында туруу ар бир атуул үчүн ыйык парыз жана эр жигитке эл тарабынан көрсөтүлгөн чоң ишеним. Ошондуктан биз Кыргызстандын тарыхында эрдиги менен эсте калган ата бабаларыбыздын салттуу көчүн улап жаткан өз жоокерлерибизге, чегарачыларыбызга терең таазим кылабыз жана сыймыктанабыз. Мырзалары эрктүү, күчтүү мамлекет гана экономикалык жана саясий жактан бекен болот. Биздин кыргыз элибиз байыртадан жоокер аталып, тарыхта аты эң эрте жолуккан элдерден болуп саналат. Биздин элдин баатырдыгы, эр жүрөктүүлүгү тарых барактарында байма-бай айтылып келет. Улуу элдин учугун улап, түбөлүктүүлүгүн сактоодо мырзаларыбыздын акыл күчү, эрки намысы эч качан бөксөрбөйт. Сиздер менен Ош технологиялык университетинин жаштык телестудиясы болду. Кийинки жумада көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ошту жаңы күч, жаңы багыт, жаңы технологиялар.